Салык кызматынын чек талап кыл, байге утуа лотереясына кантип катышуу керек? Смартфонуңузга App Store же Play Market'тен салык чек тиркемесин жүктөп алыңыз. Андан соң катталуу баскычын басып, маалымат талаачаларына паспортуңузда көрсөтүлгөн идентификациялык номериңизди, уюлдук телефонуңуздун номерин көрсөтүп, учурда жашаган жериңизди тандайсыз. Кеминде 8 белгиден турган жеке сыр сөздү киргизиңиз. Терилген маалыматтарды кайрадан сөзсүз текшериңиз. Кассалык чекти кантип сканерлөө керек? Салык чек тиркемесинен сканерлөө белгисин басып, камераны кассалык чектин QR кодуна келтирип, андан ары система автоматтык түрдө кассалык чектин QR кодун сканерлеп, кассалык чектин суммасын сиздин топтомуңузга кошот. Ар бир топтолгон 1000 сомго уникалдуу бир ID номер ыйгарылат. Дал ушул билет утуштарга катышат. Салык чек тиркемесин жаңылоо. Эгерде сиздин смартфонуңуздан тиркемени жаңылоо талап кылынса, смартфонуңузга жараша Play Market же App Store'го кирип, тиркемени жаңылап алсаңыз болот. Кассалык чектин QR коду сканерленбей жатабы? Салык чек тиркемесинен сканерлөө белгисин бассаңыз, анда кол менен киргизүү функциясы каралган. Ал аркылуу кассалык чектеги 3 маалым даректи киргизүү үчүн тилке ачылат. RNM ККМдин каттоо номери, FD ККМден чыккан кассалык чектин иреттик номери, чектин суммасы тыйынына чейин жазылат. Толтурган тилкелердин тууралыгын сөзсүз текшерип, жөнөтүү баскычын басыңыз. Техникалык мүнөздөгү маселелер жаралса, салык чек тиркемесине кирип, меню белгисин басып, байланыштар бөлүгүн тандаңыз. Көрсөтүлгөн номерлер аркылуу кызыктырган суроолоруңузду узатып, жооп алсаңыз болот. Кассалык чек берген жокпу? Салык чек тиркемеси аркылуу даттануу жөнөтсөңүз болот. Тиркемеге кирип, меню белгисин таап, байланыш бөлүгүн тандаңыз. Ачылган тилкеден маркердин белгисин басып, көрсөтүлгөн даттануулардын арасынан ылайыктуу себебин тандайсыз да, жөнөтүү баскычын басасыз. Кассалык чек салык кызматынын базасынан табылбаса, эмне кылуу керек? Бул учурда аны 24 саат өткөндөн кийин кайра сканерлеп көрүү керек. Эгерде кайрадан сканерленген учурда да чек табылбаса, анда салык чек тиркемеси аркылуу тиешелүү даттанууну жөнөтсөңүз болот. Кол менен киргизилген кассалык чектердин автоматтык түрдө салык кызматынын базасына келип түшүү фактысы текшерүүдөн өтөт. Телефон номериңизди алмаштыргыңыз келсе, салык чек тиркемесин ачып, меню белгисин тандап, аты жөнүңүздү басыңыз. Телефон номериңизди тандап, маркерди басып, жаңы номерди териңиз. Киргизилген маалыматты сөзсүз текшерип, сактоо баскычын басыңыз. Сыр сөздү кантип өзгөртсө же калыбына келтирсе болот? Салык чек тиркемесинен сыр сөздү өзгөртүү же калыбына келтирүү үчүн башкы беттен меню белгисин тандап, аты жөнүңүздү басыңыз. Паролду өзгөртүү тилкесинин тушунда маркерди басып, жаңы сыр сөздү киргизесиз. Киргизилген маалыматты текшерип, сактоо баскычын басасыз. Же болбосо, салык чек тиркемесине киргенде эле сыр сөздү калыбына келтирүү функциясы бар. Ал аркылуу да сыр сөздү өзгөртө аласыз. Аны басып, өзүңүздүн идентификациялык номериңизди, телефон номериңизди көрсөтүп, сыр сөздү өзгөртсөңүз болот. Жашаган жериңизди өзгөртсөңүз, салык чек тиркемесине кирип, меню белгисин тандап, аты жөнүңүздү басыңыз. Жашаган жериңиз көрсөтүлгөн тилкеден маркердин белгисин басып, жаңы жашаган жериңизди киргизиңиз. Киргизилген маалыматты сөзсүз текшерип, сактоо белгисин басуу керек.